Men Bişkekten çalып атам. Men bir сүйлөшкөн кызым бар эле да. Siz bazardasызбы азыр, магазинде жүрөсүзбү? Жок, ошо жумуштамын. Адамдар көп сүйлөйт экен дегеним, айта бериңиз. Сүйлөшкөн кызыңыз бар, Анан ошол турмушка чыгып кетти да. Туура кылыптыр. Сиз сүйлөшүп жүрөсүз, ал турмушка чыгып кетти бирөө. Анан ошого эми мен кандай кылып өзүмдүн ылайык кандай кыз таап алсам болот деп сизден сурайын дегем. Өзү сүйлөшкөн туура эмес тууганым. Сүйлөшкөн туура эмес. Үйлөнө турган болгон учурда кыз издеп таап, ата-энеңизди, эжелериңиз, жеңелер ишке салып, аяштарды ишке салып таап үйлөнүш керек. Сиз сүйлөшүп жүрө берсеңиз, сүйлөшкөн тажаган кыз күйөөгө тийип кетип туураш кылыптыр. Ошон үчүн сүйлөшүп кетирбестен дароо үйлөнүш керек. А сүйлөшкөндөн анын жакшы экенин, жаман экенин билем дейсиз, билбейсиз аны, өмүр бою жашап деле билбейсиз аны. 3 ай, 4 айда, 5 жылда билбейсиз аны. Ошон үчүн жүзгө чыксаңыз деле билбей кала бересиз аялыңызды. Ошон үчүн дайыма нерсеге даяр болуп жашаш керек. Эми ниет кылыңыз, дуа кылыңыз, иншалла Кудай Таалам жакшы жерден ушундай бир кайындуу кылсын деп сураш керек Кудайдан. О Кудай Таалам, мен өзүң билесиң, өзүң жараткансың. Кандай экеним сага маалым, Кудай Таалам. Мага ылайык жубай бер, мага жакшы болсун, дүйнө, диним, акыретиме себепчи боло турган болсун. О Кудай Таала деп сурасаң, Кудайым сага өзү берет. Анан аялдын кээ бир кемчилигин көрсөң, ага сен кыжалат болбой, анткени сенде кемчилик, ошол кемчилик менен жоюшуп кетип, ынтымак болуп кетесиңер, урматтуу бир тууганым. Анан кээ бир адамдар өздөрүн көзгө карабай эле мындай узун список жазып алат да, мындай критерийлер керек, мага депчи. Анан өзүн карап койбойт. Ошон үчүн ар бир адам Кудайга тапшырыш керек. Кудай Таалам, мен жакшы билесиң, мага өзүң ылайык жубай бер деп. Кыздар дагы, балдар дагы мына ушундай дуа кылсын, иншалла Кудай Таалам жакшысын берет. Кудай Таалам иншалла жакшысын берет. Дагы бир угарманыбыз бар, акыркы угарман, андан кийин жыйынтайбыз деген үмүттөмүн. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ана кичкене адам бар го. Анын жанында эч ким турбайт. Эч ким калбайт, барып ошо бөтөлкө экөө эле калат. Үй бүлө да кетет, бала чака да кетет, тууган да кетет, жакын достор да кетет, ден соолук да кетет, акча да кетет, акыл да кетет. Кетеби кетпейби? Баарын эле көрүп турасыңар. Билмейм ишке саласыңар калкын. Бар да кетет. Ошончо нерсени, жакшылыкты алып кеткен нерсе. Акылыңа кел да, эмне кереги бар ошонун? Үй бүлөң талкананып атса, ден соолугуң талкананып атса, акчаң кетип атса, досуң ортодо мамиле талкананып атса.